Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтү мынашындай айыл аймагына Исфайран дарыясына Исфайран 1 ГЭСи курулуп жатат. Бул ГЭС бүгүнкү күндө ГЭСтин курулушу 80% аягына чыгып калганын маалымдайт айыл өкмөт башчысы. Эгерде бүтө турган болсо, ушул аймактагы 12.000 кожолукту электр энергиясы менен камсыздалат. Маалыматка ылайык 2024 жылдын башында ГЭСтин курулушу аяктап пайдаланууга беребиз дейт. ГЭСтин жалпы долбоордук баасы 3 миллион АКШ долларын түзөт. Ошол жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен курулуп атат. Машындай. ГЭСтин учурда мынашындай 3,5 чакырымды түзгөн 12 кубка ылайыкташкан каналынын курулушу аяктаган. Бул ГЭСти негизинен заказ берүүчү айыл өкмөт. Бул ГЭСти кургандар Оштон Акбура групп жоопкерчилик сектору. Ушулар куруп атат. Бул ГЭСтин жалпы сметалык баасы 3 миллион доллар. Саатына 4000 киловатт ток иштеп чыгат. Каналдын узундугу 3,5 километр. Ушул ГЭСибиз 21-22 жылдары башталган. 24 жаңы жыл алдыдан ишке берүүгө даярданышып атат. Бул ГЭС эгерде бүтүп калса, бир эле Майдан айыл өкмөтүнүн эмес, Масайлык айыл өкмөтүнүн айылдары да электр энергия менен камсыз болот. Ошондо жалпысынан 12.000-13.000 ел электр энергия камсыз. Мүмкүндүк курулуш аяктап калды, 80%. Ушул көрүп турган агрегаттарын койсо, уже ишке берилет. Негизи бул каражат бул инвесторлордо.